Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Силер менен кайрадан учурашып отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз кызматчы сөздөр. Алардын ичинен байламдаларга кеңири токтолобуз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты кызматчы сөздөр жөнүндө жалпы маалымат аласыңар жана алардын башка маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн айырмачылыгын билесиңер. Байламдалардын кызматчы сөз катары негизги касиетин окуп үйрөнөсүңөр. Биз балдар буга чейин кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар, алар кандай болуп бөлүнөрүн окуп өткөнбүз. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Алар 3кө бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызматчы сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү булар: зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш жана тактооч. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрү булар сырдык сөздөр жана туурандуу сөздөр. Жогорудагы аталган сөз түркүмдөрүн грамматикалык ордун, лексико-семантикалык маанилерин, морфологиялык белгилерин, сүйлөм ичиндеги синтаксистик аткарган кызматын теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы окуп үйрөнөсүңөр балдар. Эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр деген эмне? Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдире албаган, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбойт. Ээ эмес, ошол себептүү суроо берүүгө болбойт. Мисалы, ырас, ден соолугун чыңдоо жана дарылануу үчүн баргандар абдан аз. Бул жерде ырас жана үчүн, абдан деген сөздөр лексикалык маанини билдирбейт. Экинчи карагыла, кызматчы сөздөрдүн морфологиялык жактан сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрү жок. Алардын айрымдары татаал этиштин кармагында келгенде этиштин жаак мүчөлөрүн кабыл алат. Мисалы, келүүгө тийишсиңер, билет окшойсуң, барууга тийишпиз деген сыяктуу. Сүйлөмдө маани берүүчү сөз түркүмдөрү сүйлөм мүчөлүк милдетти аткарса, кызматчы сөздөр өз алдынча сүйлөм мүчөсү боло албайт. Көрдүңөрбү? Сүйлөмдө бул маани берүүчү сөз түркүмдөрү бул сүйлөм мүчөлүк милдетти аткара берет экен. Ал эми кызматчы сөздөр сүйлөм мүчөсү боло албайт экен. Төртүнчү карагыла, ошондой болсо да кызматчы сөздөр сөз түркүмдүк касиетке ээ, грамматикалык мааниде колдонулуучу сөздөр болуп саналат. Кызматчы сөздөр сүйлөмдө ар түрдүү кызматтарды аткаргандыктан ушул өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алар байламталар, жандоочтор, бөлүкчүлөр, мадал сөздөр деген 4 түргө бөлүнөт. Эми ушул кызматчы сөздөрдүн ичинен биз байламталарга кеңирээк токтолуп өтөбүз. Сүйлөмдөрдөгү же сүйлөм тизмегиндеги сөздөрдү өз ара тутумдаштыруучу кызматчы сөздөр булар байламталар деп аталат. Байламта сөздөр кайсылар экен? Байламта сөздөр да, же, менен, бирок, демек, себеби, ошол, жана да, эгер, анткени менен, ошон үчүн, ошондой болгону менен,
ошондой болсо дагы деген сөздөр кирет. Ошол байламда сөздөргө мисал келтирип кетели балдар. Карагыла. Керим менен Айдар почтага келишти. Күн бүркөлдү. Бирок жааган жок. Үйдөн безсең да элден без албайсың. Барды жоготуп коюш оңой. Ал эми жоктон бар кылыш кыйын. Мен сага эмне деп жооп беришимди билбейм. Неге десең, бул ишке толугу менен катышкан жокмун. Ажар турмуш туткуну, турмуш кул. Анткени анда ата да, эне да жок. Ал ашыкча унчукпай турган эме. Анткени менен жүзү жылуу, көзү мээримдүү карайт. Көрдүңөр балдар, бул жердеги байламда сөздөрдү. Менен, бирок, да, бардыгын кызыл менен жазып белгилеп койгонмун, силерге белгилүү болуш үчүн. Ал эми эмнеге десең, анткени да, көрдүңбү? Бул жерде байламда сөздөр жөнөкөй сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдү бири-бири менен тутумдаштырып турат экен. Жана татаал сүйлөмдүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдү дагы бири менен тутумдаштырып турат экен, бири-бири менен. Байламталардын синтаксистик кызматына карай бөлүнүшү. Булар синтаксистик кызматына карай байламталар экиге бөлүнөт. Багындырма байламта, багындырбас байламта. Багындырма байламта. Булар өз ара үчкө бөлүнөт. Себеп натыйжалагыч байламта, шарттуу байламта жана салыштырма байламта. Себеп натыйжалагыч байламта. Булар айтылып жаткан ойдун себеп натыйжасын билдирген байламталар болуп саналат. Бул байламтага анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн десең, андыктан, ошондуктан, ошол себептүү, ошонун натыйжасында деген байламталар кирет. Мисалы, Айнагүл отличник болду. Анткени ал жакшы окуду. Бул жерде себеп натыйжалагыч байламта анткени деген сөз экен. Экинчи, шарттуу байламтага. Шарттуу байламта булар сүйлөмдө шарттуу ыңгайдын са мүчөсү менен аяктап, баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шарттын көрсөтөт. Эгерде деген байламта сөздөр кирет. Эгер сен жакшы окубасаң, окууну уланта албайсың. Көрдүңөрбү, бул жерде баяндоочу окубасаң деген са мүчөсү менен аяктап дейт, баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шартын көрсөтөт экен. Эми салыштырма байламта. Салыштырма байламталар түгөйлүү колдонулуп, баяндоочу са мүчөсү менен аяктаган багыныңкы сүйлөмгө, бирөө баш сүйлөмгө таандык болот. Андай айкаштардын кандай, канча, канчалык деген бөлүгү багыныңкы сүйлөмдүн тутумунда турат дагы, ошондой, ошончолук, ошончо деген байламта сөздөр булар баш сүйлөмдүн тутумунда колдонулат. Мисалы, сен канчалык көп окусаң, ошончолук көп билесиң. Карага, баш сүйлөмдүн тутумунда турган ошо деген байламта сөз ошончолук. Эми багындырбас байламталарда өз ара үч топко бөлүнөт. Байланыштыргыч байламта. Байланыштыргыч байламта бул татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара тутумдаштыруучу байламталар. Ары, жана, жанада, дагы, да,
дале, менин деген байламдалар кирет. Мисалы, адамды таалай менен эмгек кылдымга бөлөйт. Бул жерде байланыштыргыч байламда менен. Каршылагыч байламдага. Булар каршылагыч байламдалар ойдогу карама каршылыкты же айтылуучу ой бири-бирине туура келбей тургандыгын билдирет. Каршылагыч байламдаларга ал эми, бирок, антсе дагы, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген байламдалар кирет. Мисалы, нөшөр күчөдү. Ошентсе да жолоочу жолун улай берди. Бул жердеги каршылагыч байламда сөз ошентсе да. Божомолдогуч байламдага булар же болбосо не деген байламдалар кирет. Мисалы, ал кечикти, же болбосо мен жөнөйт элем. Болгон же боло турган кыймыл аракеттин иш жүзүнө аша тургандыгын божомолдоп көрсөткөн байламдалар булар божомолдогуч байламда болуп саналат. Бул жердеги сүйлөмдөгү биздин божомолдогуч байламда сөзүбүз же болбосо. Байламдалардын түзүлүшүнө карай бөлүнүшүнө көңүл. Биринчи жөнөкөй байламдалар, экинчи татаал байламдалар. Жөнөкөй байламдалар булар бир гана сөздөн турат. Буларга да, же, жана, менен, бирок, себеби, ары, болбосо, эгерде жана башка сөздөр. Татаал байламдалар эки же андан ашык сөздөрдүн курамынан турат. Анткени менен, ошон үчүн, же болбосо, ошондой болсо да, ал эми, ошондой болгону менен деген сыяктуу эки жагынан көп сөз. Силер азырда мисалы жөнөкөй байламдаларга мисал келтирели. Силер азырда ошондойсуңарбы же чарчаган күндөрүңөр болобу? Бул жерде да деген сөз менен же деген сөз болуп атат. Бул адамдын ачуусу келе турган жорок. Ошентсе да Данияр таарынчу эмес. Ошентсе да бул жерде бизде татаал байламда болду. Эми байламдаларга коюлуучу тыныш белгилерге дагы биз сөзсүз токтолуп кетишибиз керек. Муну билишибиз шарт. Жана менен да байламдалары аркылуу байланышкан жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. Мисалы, биздин институт таза жана көрктүү. Карагыла, бул жерде жөнөкөй сүйлөмдүн ортосунда келген жана деген байламдага эч кандай тыныш белги коюлбайт экен. Экинчи карагыла. Да, дагы, дале байламдалары дайыма өзүнүн мурдагы сүйлөмдөргө тиешелүү болуп айтылат. Ошондуктан өтөр бул байламдалардан кийин коюлат. Бул жерде да, карагыла, да деген байламда сөз Жамалбек да, Шахноза да, Шагыбоз да бир группада окушат. Бул жерде байламда сөз да. Бул жерде карагыла сүйлөмдөргө өзүнүн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан бул жерде тыныш белги байламдадан кийин коюлат экен. Калган үчүнчү карагыла, калган байламдалардын баары өзүнүн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылгандыктан тыныш белгиси, башкача айтканда үтү, дайыма ал байламдалардан мурун коюлат. Эми Айсулуунун сөздөрү ары уккулуктуу, ары кызыктуу, ары жагымдуу угулду. Көрдүңөрбү? Бул жердеги байламда сөздөр өзүнүн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болгондугуна байланыштуу бул байламдалардан мурун коюлат экен, тыныш белги. Эми ушул биздин сабактарыбызды өтүлгөн теманы бышыкташ үчүн балдар көнүгүү менен иштейли. Карагыла, төмөнкү сүйлөмдөргө тыныш белгилерди койгула.
Кыргыз болгону канча сууну кечпеди да, канча сууну ашпады. Балдар, силерге кандай деп коет, подсказка болуш үчүн мен азыр сүйлөмдөрдү окуп кетип атканда тыныгуу жасап атам. Өзүңөр ошону байкап көргүлө, байкап карагыла. Турмуштун таразасы калыстык. Андыктан калыстыкты урматтай билели. Душманыңды кечире бил. Бирок анын душман экенин унутпа. Табылдынын колу иште, а эки көзү эшикте. Колу буту жок, ошентсе да терезеге сайма-саян. Сен кичине уктап ал. Анткени уйку адамдын табы болот. Бул жерде окулган сүйлөмдөргө, байламта сөздөргө кайсыл жерине өзүнүн мурун же өзүнүн кийин коюлуучу тыныш белгилерди коебуз балдар, кандай ойларын билебиз. Эми ошол биздин көнүгүү боюнча тыныш белгилерди коюп алдык. Карагыла, кыргыз болгону канча сууну кечпеди да, канча сууну ашпады. Бул жерде да байламда сөзүнөн кийин коюлат тыныш белги. Карагыла, турмуштун таразасы калыстык. Андыктан калыстыкты урматтай билели. Душманыңды кечире бил. Бирок анын душман экенин унутпа. Табылдынын колу иште, а эки көзү эшикте. Колу буту жок, ошентсе да терезеге сайма-саян. Сен кичине уктап ал. Анткени уйку адамдын табы. Бул жерде силерге түшүнүктүү болушун да бир сыйра баян айтып кетейин. Дагы, дале деген сөздөрдү биз айттык, баягы тыныш белгилер коюлганда. Өзүнүн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан өзүнүн байламтадан кийин коюлат деди тыныш белги. Ал эми кийинки сүйлөмдөрдү карагыла, калган байламта сөздөр дедик, өзүнүн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болгондуктан бүтүп тыныш белги өзүнүн мурун коюлат дегенибиз болот. Ошол эрежеге таянып иштейбиз. Эми бүгүнкү биздин кептик темабыз ооруканада, башкача айтканда поликлиникада. Ошол темага байланыштуу биз бүгүн диалог түзөлү деп чечтик. Диалог түзөлү. Ага чейин биз оорукана деген эмнекин кыскача түшүндүрмө берип кетсем, оорукана булар оорулуулар жатып дарылануучу мекеме. Аткарган функциясы жана администрациялык баш ийүүсү боюнча республикалык, областтык, шаардык, райондук жана участкалык ооруканалар болот. Ооруканага поликлиника да кирет. Ооруканага оорулуунун абалына такай медициналык байкоо жүргүзүү жана дарылоо, диагноз коюуга муктаж болгондор жиберилет. Жолдомо кагазды амбулатория, поликлиника мекемесинин врачы өтө шашылыш учурда медициналык тез жардам жана шашылыш медициналык жардам көрсөтүүчү врач берет. Эми биз поликлиникада деген темада биз диалог түздүк. Кыскача ушуну окусак, окуп берсем, баарыбыз тын коюп уруп отурабыз. Карагыла, бул жерде оорулуу менен дарыгердин маеги. Оорулуу кирди, поликлиникага кирди, дарыгерге кайрылып жатат. Саламатсыңбы, кызым? Уруксатпы? Бул жерде дарыгер: саламатчылык, ата, кириңиз. Бул жерге отуруңуз. Кайериңиз ооруп жатат? Оорулуу. Башым айланып, көзүм караңгылайт. Буттарым да ооруйт. Дарыгер: кан басымыңыз көтөрүлүп кетиптир. Белиңизге чейин чечиңизчи, жүрөгүңүздү тынчайын. Терең дем алыңыз. Жүрөгүңүздүн согушу жакшы экен. Оорулуу: жүрөгүңдүн согушу жакшы болгону менен каарлык алдан күчтөн тайдырып жатпайбы? Дарыгер: ата, кээбиңиз көрүнүшүңүздөн ары кайраттуу, ары алдуу, ары күчтүү көрүнүп турасыз. Буюрса, дагы узак өмүр жашайсыз. Азыр сиздин бутуңузга дары жазып берем. Бир күндө 3 маал ичесиз, бирок тамактан кийин гана. Рахмат, кызым, бар бол.
кош болуңуз ата, эч качан оорубаңыз. Эми балдар, ошол диалогдун ичинде байламда сөздөрдү табабыз. Карагыла, бул жерде буттарым да ооруйт дейт. Карагыла, эки сөздү бири-бири менен тутумдаштырып атат. Буттарым ооруйт эмес, буттарым да ооруйт деп. Карагыла, бул жерде жүрөгүнүн согушу жакшы болгону менен деген байламда сөз колдонду. Бул жерде карагыла, ары байламда сөздөрдү катыштырып биз диалог түзүп алдык балдар. Эми алган билимибизди текшерүү үчүн дагы бир көнүгүү. Бул көнүгүү бизге тест түрүндө бул жерде эки суроо берилген. Биринчи суроо бул кызматчы сөздөр кайсылар? Ушул жерде 4 жооп жазылган. 4 жооптон бирөөсүн белгилейбиз, балдар, туура жообун. Экинчи, байламда сөздөрдү белгиле. Карап окуп чыгып, туура жообун белгилейбиз. Бул силердин алган билимиңерди текшерүү үчүн көнүгүү, балдар. Эми карагыла, ошол жерден эми туура жообун белгилейбиз. Кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр деген булар лексикалык мааниге ээ эмес сөздөр болуп саналат. Карагыла, ошондо кайсы туура жооп болду? Б'сы туура жооп болду, балдар. Туура белгиледиңер. Б'сы туура жооп болду. Эми экинчиде байламда сөздөрдү белгиле. Байламда сөздөрдү белгиле болгондо мында карагыла. Ары, себеби, ошентсе да. Б'сы ырас, мейли, сыягы. В такыр, белем, кадим. Г'сы карата, көздөй, тууралуу. Бул жерде байламда сөздөр албетте Асы. Ары, себеби, ошентсе да. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Жазабыз. Жана, же, менен, ошон үчүн, албетте, сөзсүз, чындыгында, жөнүндө, же болбосо, мүмкүн, бирок деген кызматчы сөздөрдү катыштырып, бул жерде байламда сөз деп айтылган жок, кызматчы сөздөрдү катыштырып, өзүңөр каалаган темада текст түзүп келесиңер. Тапшырма баарыңарга эле түшүнүктүү болсо, анда силер пайдалана ала турган адабияттарга токтоло кетсек. Силер пайдалана ала турган адабияттар булар Садык Усеналиевдин кыргыз тилинин справочниги. Бул Бишкек 2010-жылы чыккан. Бунун ичинде аябай көп маалыматтар жазылган. Ушундан алсаңар болот. Анан бизде Каленбекова деген эжекебиздин кыргыз тили тили бул жогорку окуу жайлардын медицина факультетинин чет өлкөлүк студенттери үчүн. Биздин институтта чет өлкөлүк студенттер окугандыктан бизге аябай чоң жардамда. Бул китептен дагы көп нерселерди алсаңар болот. Дагы бул жерде Дыйканованын кыргыз тилин үйрөнөбүз деген китеби. Бул жерде котормолору менен жазылган аябай жакшы, пайдасы чоң китеп. Дагы да тексттердин топтому бул Кыдырбаева, Тоторбаева эл таануу деген китеп. Өзүңөр каалаган темадагы тексттарды ушул китептин жардамы менен алсаңар болот. Дагы Карасаевдин кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү деген китепти дагы колдонсоңор болот. Ошо балдар, бул аталган адабияттар биздин институттун китепканасында бар. Ошол китепканадан кеңирээк алып колдонсоңор болот. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Келерки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.